Көп жарга чейин ала кетесиз байке? Мен экисин такси менен келем. Ушул жолго трассага чыгам, жол тозом. Кечинде болсо көбүнчө КамАЗ менен кетем. КамАЗдар алып кетет бияктан. Бул Кудайымдын берген таланты го. Үйрөнгөн деле жокмун, үйрөнүштөн деле кыйынчылык болгон жок. Бир мындай элдердин жазып аткандарын көрүп эле жазап кетип аттым да. Ушунун баарына негизи себепчил ошо атам эле болду окшойт. Раматылык багыш атам жакшы киши болчу. Малга салып, эшикке, табанын жумушуна, ушундай стройкаларга мен эле жумшап, мени үйрөтүп эле жалаң эле мен эле кылып жүрө эле аягына ушу менен эле алып калдым да. Точно Евроремонтту 2005-жылы баштагам. 25 бүтүп атат, значит 20 жыл болуп атат. Кара жумуш аралашканым 8-класстан баштап эле шыбагамды шылап анан жана кирпичтерди ошо 8-9 классынан баштагам да. Каршы чыккандар болгон, ат менен алгондар. Андайлар көп болгон. Ана мен боюмда кичирээк, ушунун колунан эмне келет деп, даже жаман да сөз уккам да. Кыла албайт, мага эркек эле бала таап бергиле, эркек эле балдар келип жасап берсин дегендер болгон да. Иштетип акчамды албай алган күндөрүм көп эле болгон. Андайлар толтура. Кээ бир үйлөрдө болсо деле болот, мына иштеп атасың. Орто жолдон уруш чыгып кетет, туруп эле бар көбүнчө ошо аял кишилерде болот, эркектерде эмес. Эркектер эми көчөгө чыгып жана көбүнчө акча таап келген эркек киши болгон үчүн алда мындай билет да стройканы сыгынч, оор жумуш экен. Унчукпайт, түшүнөт. Аял кишилер кирип алып түшүнбөй эле эмнеге мынтип салдың, эмне тигинтип салдың деп эле уруш чыгара берет. Акырында эле инструменттерин жыйнап алып кетип каласың, калган өзүң бүтүрүп алды. Анан шуну кайра күбөсүн салат да, чыгып кел, таап кел, алып кел, бүтүрсүн. Эчтеке болбогондой да. Андайларга вообще барбайм, вообще кыймылдабайм да, жылбайм да ордуманчы. Негизи Россияда да стройка негизи риск да. Особенно кыргыздар менен азыр кандай болуп калды билбейм, мурун ошондой болчу да. Мен мисалы кыздарымды эчтекеден кем кылбайм. Биринчи очередь эки кызымды обеспечивать этем полный. Анан кыздардан арткандан кийин анан өзүмө акырын жумшап баштайм. Көбүнчө кыздарыма кетет да. Жана мамлекеттин кайтарымсыз деп жана соцзащитадан иш кылып 100 000 алганда пособие алчумун мурун эки кызыма. Анан ошондон алгам муну 100 000 инструментке деп жалаң ошо инструмент алып келгем. 100 000ге жеттиби? Жетти. Тетигилердин баары тең ошо 100 000ге келген инструменттер да. Могулар. Пайдасы жакшы тияптыр да. Теп жакшы. Эч кимден эчтеке сурабайм. Кимде эмне бар жогун билбейм. Өзүм инструменти менен келем, өзүмдүкү менен жасайм да, болду, кайра алып алып кетип калам. Ошо проблема жок да, сөздүн кыскасы инструмент. Свекти өзүм монтаждайм да, өзүм монтаждайм. Астынан биринчи бүт даярдайм, үстүнөн крыша, проводтун баарын чыгарабыз, жазып туруп. Анан могу 2 блок питания деген жана лентаныкы. Астына узун полоска болуп күйгөн лентанын могу блок питаниясы. 2 узунураак болгон үчүн 2 блок койдук, бирөө жакшы салабый болуп калат, күйбөй калат да. Анан ошондон кайра 2 провод алып келип туруп, бияка алып келип туруп, бияка кетиребиз да. Моягы убактылуу эле ушундай болуп атат, бул деген распред коробканын ичине кирет мондай болуп. Мунубуз жок болгон үчүн да муну алып келип туруп киргизип коебуз. Эми аябай деле электричестводон деле мондай профессионал эмесмин, конечно. Кээ бир жерине деле башым жетпей кеткени болот. Анда деген электрик балдарды чакырам. Брачкалар бар, жакшы билгендер бар. Ошолор келип чогултуп берип, мына мондай деп көрсөтүп коюшат. Анан ошолордун айтканы менен эле кыла берем. Андай коркпойсузбу? Эми айтып атпайсызбы, жакшы билбейм депчи, анандай тогуруп ушундай бирнеке. Негизи урулганмы дала эле, андайлар болот да жашоодо. Ошонусу менен кызык да жашоо.
турмуштан чарчабайм. Мен көчө кыдырып көчөдө жүргөндө чарчайм. Бирок тиги жана кичинекейимди көргөндө ачылып кетет, баары унутулуп калат. Жаным да. Бизде ушундай жашоо. Эки кызым менен турам биякта. Бул үй деле менин үйүм деле эмес. Квартирада мындай карап жашайбыз да. Квартплата бербейбиз, конечно. Бияктын ээси токмокто турушат, жакшы адамдар да. Беришти жашай бергиле пока деп. Жер маселеси чечилип атпай чечилсе жакшы болмок. Негизи өз үйүңө жетпейт да баары бир. Ушу айылдын эли деле жер маселеси чечилип берилип калса, баарыбыз чогуу чааран чогулуп туруп үй салып берели деп ачкан да. Особенно жана жаштар, активисттерчи, жаш балдар. 4 сотук болсо деле мейли эле, мисалы шаардыкындай кылып элечи, бир кичирээк кылып эле үй салып, бизге мына мисалы мындай көлөмдө үй болот. Чакан элебиз, үчөөбүз. Жер маселесин чечип берди. Айыл өкмөткө бардык. Бир байке экөөбүз барсак, айыл өкмөт аябай эле тилдеп туруп, иши кылып чыгарыйды да ишке.